Ош шаарынын Амир Тимур аймактык кеңешинин тургуну өзүнүн 3 жаштагы уулун автоунаасы менен тебелеп алды. Бала ооруканага жеткирилгенден кийин 1 саатта чарчап калган. Бул туурасында аймактык милиция билдирген. Кокустук 17 сентябрь күнү кечки саат 8:30 чамасында болгон. Үй ээси унаасын бир жерден экинчи жерге жылдырып жатып, аталап чуркап келген баласын байкабай тебелеп кеткен. Наристе дароо Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасына оор абалда жеткирилген. Бирок ак халатчандар анын өмүрүн сактап кала алган жок. Дарыгерлердин айтымында маркумдун баш мээси, төш тарабы, өпкөсү, сол сан сөөгү жана денесинин бир нече жери жабыркаган. Колунду бекетинен Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүү жанданды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Колунду автоунаа жолу көзөмөл өткөрүү жайын Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Колунду айылынын түндүк тарабында жайгашып, көп тараптуу күнү-түнү иш алып барган өткөрүү жайы болуп эсептелинет. Азыркы учурда Тажикстан менен чектешкен бардык 5 өткөрүү жайы күнүмдүк тартипте иш алып барууда. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмү билдирди. 16 сентябрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында катышуудан кийин тажик тарап Лейлек районунун Максат айылында футбол аянтчасы жерлигинде курулуш иштерин токтоткон. Кечээ Баткен районунун Жака өрүк жерлеринде да курулуш иштери токтотулган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланууда. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал туруктуу. Актала районунун Кара Бүргөн айылында ветеринардык сервис жана фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. 17 сентябрь күнү облустун башчысы Эмилбек Алымкулов иш сапары менен Кара Бүргөн айылына келип, жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Жолугушуунун жүрүшүндө облус башчысына бир катар көйгөйлөр айтылды. Анда Баетов Кош Төбө унаа жолуна асфальт төшөө, Кайрма каналын куруу, Баетов айылындагы курулуш иштери токтоп калган Эсенгул Карасартов атындагы орто мектебинин жаңы имараты туурасында маселелер көтөрүлгөн. Чүй облусунун аймагында УКМКнын кызматкери деп тааныштырып, Орусиянын жарандарын тоноого шектүүлөр кармалды. Бул туурасында Чүй милициясы билдирди. 17 сентябрь күнү Ысык Ата районунун Ивановка айылынын тушунан орус жарандарынын автоунаасын белгисиз адамдар токтоткон. Алар өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деп тааныштырып, документтерин жана сумкасын көрсөтүүнү талап кылган. Документти текшерүү маалында алар орус жарандарынын сумкасындагы 10 000 рубльды алып из жашырган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө 41 жана 47 жаштагы 2 жаран Бишкек шаарында кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди.